Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүнкү сабагыбызда биз сиздер үчүн этиштин чактары, учурчак жана анын түзүлүшүнө карай бөлүнүшү деген темада сөз кылабыз. Алгач бүгүнкү сабакты баштаардан алдын сиздер менен этиштин өзү тууралуу алган маалыматтарыбызды кайталап алсак ашыкча болбойт. Андай болсо, этиштин кыскача эрежесине токтолуп өтөлү. Этиш заттын кыймыл-аракетин, ала-балын билдирип, эмне кылды, эмне кылып жатат, эмне кылат деген суроолорго жооп берет. Мисалы, эртең менен жымжырттык, үйдө калганмын. Алаканга апамдын атын жазып алганмын. Бул ырсаптарында биринчи жакка тиешелүү болгон каармандын калганмын жана алганмын өңдүү кыймыл-аракеттери көрсөтүлдү. Бул ырсаптарында кыймыл-аракетти билдирген эки сөз эмне кылганмын деген суроого жооп берди. Эмне кылганмын калганмын, эмне кылганмын алганмын. Этиш тууралуу маалыматтарыбызды эсибизге түшүрүп алган болсок, анда бүгүнкү темага кайрылып келебиз. Этиш сөздөр кыймыл-аракеттин сүйлөп жаткан учурдан мурда болгонун, же сүйлөп жаткан учурдан кийин болгонун, же ошол учурда болоорун билдирет. Айтор, дал ушул өзгөчөлүктөрүнө ылайык этиштер 3 чак менен айтылат. Өткөн чак, учурчак, келер чак. Өткөн чак өтүп болгон кыймыл-аракеттерди билдирсе, учурчак учурда болуп жаткан кыймыл-аракеттерди билдирет. Ал эми келер чак алдыда келе турган окуялар, алдыда келе турган кыймыл-аракеттерди билдирет. Кошумча маалымат катары айта кетүүчү жагдай, чак деген түшүнүк кыргыз тилинде бир гана этишке тиешелүү категория болуп эсептелинет. Биз бүгүн жогоруда айтылган 3 чактын арасынан учурчак тууралуу сөз кылабыз. Учурчак сүйлөп жаткан мезгилдеги кыймыл-аракетти билдирет. Мисалы, бизде кыргыз тили сабагы болуп жатат. Бул сүйлөмдө кыймыл-аракет азыр болуп жаткандыгын билип турасыздар? Сабак качан болуп жатат? Сабак азыр болуп жатат. Кайсыл сабактан болуп жатат? Кыргыз тили сабагынан болуп жатат. Дагы да болсо мисал келтирели. Мен азыр Манас эпосун окуп жатамын. Качан окуп жатамын? Азыр окуп жатамын. Бул сүйлөмдө да жогорудагы сүйлөм сыяктуу кыймыл-аракеттин же кече, же келечекте аткарыла тургандыгын эмес, бүгүн учурда аткарылып жаткандыгын байкоого болот. Учурчак түзүлүшү боюнча экиге бөлүнөт. Тагыраак айтканда, жөнөкөй учурчак жана татаал учурчак. Жөнөкөй учурчак бир гана сөздөн туруп, ал көбүнчө этишке у, да, а, ый мүчөлөрүнүн жалганышы менен жасалат. Кубандырууда, айтууда, окуйт, көрөт. Мисал келтирели. Асылбектин жасаган иши көпчүлүк инсандарды кубандырууда. Эмне кылууда? Кубандырууда. Бул сүйлөмдөгү кубандырууда деген этиш түзүлүшү боюнча жөнөкөй учурчакка мисал боло алаарын көрүп турасыздар. Ал эми учурчактын татаал түрү 2 же андан ашык сөздөрдөн турат. Учурчактын татаал түрүнө а, ый, формасындагы чакчылдарга жак мүчө жалгана турган жат, тур, отур, жүр деген жардамчы этиштердин кошулушу аркылуу жасалат. Көрүп жүрөмүн,
Бара жатамын. Мисалы, мен азыр сакура гүлүн көрүү үчүн Японияга бара жатамын. Мен эмне кылып жатамын? Мен бара жатамын. Бара жатамын деген этиш түзүлүшү боюнча учурчактын татаал түрүнө мисал боло алат. Кымбаттуу окуучулар, эгерде сиздер биздин катарыбызда жаңыдан гана кошулган болсоңуздар, анда биз кыргыз тили сабагынан этиштин чактары, учурчак жана анын түзүлүшүнө карай бөлүнүшү деген темада сөз кылып жатабыз. Эми болсо, жогорудагы биз сөз кылган бир канча маалыматтарды бышыктоо иретинде атайын көнүгүүлөр менен иштеп көрөбүз. Сиздердин алдыңыздарда бир канча этиш сөздөр турат. Силердин иш аракетиңер дал ушул этиштерди учурчакка айландыруу болуп саналат. Андыктан ар бир сөзгө терең маани берип, аларды учурчакка айландырууга аракет жасайбыз. Жаз, иште, көр, өткөр, куттукта, эс ал, бар. Бул жерде силерге бир канча этиш сөздөр сунушталды. Урматтуу окуучулар, албетте, бул сөздөрдү учурчакка айландыруунун бир канча түрлөрү бар. Айтайын дегенибиз, биз азыр мисал келтирген сөздөр силердин мисалдар менен дал келбей калуусу мүмкүн. Ар бир сөздү өз-өзүнчө дагы кайрадан карап чыгабыз. Жаз, иште, көр, өткөр, куттукта, эс ал, бар. Үлгүлөрүн келтирели. Жазуудамын, иштеп жатамын, көрүүдөмүн, өткөрүп жибердим, куттукташууда, эс алып жатамын, баруудамын. Бул жерде сары түс менен белгиленип турган сөздөрдүн дээрлик бардыгы учурчакта тургандыгын көрүп турасыздар. Айырмасы алардын кайсыл бир бөлүгү жөнөкөй учурчакка мисал боло алса, кайсыл бир бөлүгү татаал учурчакка мисал боло алат. Жазуудамын, көрүүдө, куттукташууда, баруудамын. Мен санаган бул кыймыл аракеттер учурчактын жөнөкөй түрүнө мисал болду. Ал эми иштеп жатамын, өткөрүп жибердим, эс алып жатамын деген кыймыл аракеттер түзүлүшү боюнча татаал учурчакка мисал болду. Дагы да түшүнүктүү болуусу үчүн, урматтуу окуучулар, ар бир сөзгө өз-өзүнчө сүйлөм түзүп көрөлү. Мен азыр аягына чыкпай калган чыгармамды жазуудамын. Эмне кылуудамын? Жазуудамын. Мен качан жазып жатам? Мен азыр жазып жатам. Кайсыл бир мезгилде бүтпөй калган жумушумду азыр аягына чыгарып коеюн деп жазып жатам. Кыймыл аракетим учурда болуп жатат. Мен күнү түнү ийгиликке жетүү үчүн иштеп жатамын. Эмне кылып жатамын? Иштеп жатамын. Күнү түнү. Азыр дагы иштеп жатам. Иштеп жатамын деген кыймыл аракет учурчакта келгендигин көрдүңүздөр. Көрүүдө. Эже, Асанды мага чакырып коесузбу? Асан азыр жаңы чыккан кино тасмаларды көрүүдө. Деп диалог түзө турган болсок, Асан жаңы чыккан кино тасмаларды качан көрүүдө? Азыр көрүүдө. Бир канча жыл алдын көргөн эмес, же маалым бир убакыттан кийин көрбөйт, ал учурда көрүп жатат. Мен күтүп турган унааны азыр эле өткөрүп жибердим. Эмне кылдым? Өткөрүп жибердим. Ким өткөрүп жиберди? Албетте мен өткөрүп жибердим. Качан? Азыр эле өткөрүп жибердим.
Себеби мен кыйладан бери унаа күтүп турат элем. Байкабай аны өткөрүп жибердим. Окуя азыр эле болду, учурда болду. Куттукташууда. Менин ийгилигимди жакындарым, досторум, айтор бардык жакшы инсандар куттукташууда. Эмне кылышууда? Куттукташууда. Качан куттукташууда? Азыр кат түрүндө, жазуу түрүндө, сөз түрүндө. Айтор окуя учур чакта болуп жатат. Досум, сен азыр кайсыл жакта эс алып жатасың? Мен азыр Ысык көлдө эс алып жатамын. Же Сары Челекте эс алып жатамын. Качан эс алып жатам? Азыр эс алып жатам. 1 жыл алдын, же 2 жыл алдын эс алган эмесмин. Же 3 жыл, 4 жыл. Ошол убакыт өткөндөн кийин эс албайм, мен азыр эс алып жатам. Окуя азыр болуп жатат. Баруудамын. Мен ар күнү өзүмдүн билимимди арттыруу максатында китепканаларга баруудамын. Ар күнү. Эмне кылуудамын? Баруудамын. Ким мен? Качан баруудамын? Ар күнү. Азыр дагы баруудамын. Баруудамын деген кыймыл аракет учур чакка тиешелүү экендигин көрдүңүздөр. Биринчи катардагы этиш сөздөргө тиешелүү мүчөлөрдүн жардамы менен учур чак түзүлдү. Учур чакты билдирген кыймыл аракеттер келип чыкты. Дагы да болсо бир канча мисалдар менен иштейли. Бул жерде сиздерге сүйлөмдөр менен кошо атайын кашаанын ичинде этиш сөздөр да орун алат. Сиздердин иш аракетиңиздер дал ушул кашаанын ичиндеги этиш сөздөрдү сүйлөмдүн маанисине ылайык учур чакка алып өтүү. Биринчи сүйлөмгө көңүл бурабыз. Мен Жалал-Абад шаарында жаша. Жаша деген этиш бул жерде кашаанын ичинде тургандыгын көрүп турасыздар. Биздин иш аракетибиз дал ошол этиште кашаадан арылтуу же кашаадан чыгаруу, а бирок жөн эле чыгарып коюу жарабайт. Тиешелүү болгон учур чактын мүчөлөрүн жалгоо аркылуу, улоо аркылуу чыгарабыз. Жана албетте сүйлөмдүн маанисине биздин улаган мүчөлөрүбүз дал келүүсү керек. Көрөлү. Мен Жалал-Абад шаарында жашайм. Бул сүйлөмдө учурчак жөнөкөй түрүндө келгендигин көрүп турасыздар. Эмне кылам? Жашайм. Учурда жашап жатам. Демек, кимдир бирөөгө мен Жалал-Абад шаарында жашайм десем, алар дароо түшүнөт, учурда менин Жалал-Абадта жашап жаткандыгымды. Дагы да болсо, ушул эле сүйлөмдүн бир аз башкача үлгүсүн көрөлү. Мен Жалал-Абад шаарында жашап жатамын. Сүйлөмдөгү кыймыл аракетти билдирген жашап жатамын деген этиш бул сүйлөмдө түзүлүшү боюнча татаал учур чакка мисал болду. Эмне кылып жатамын? Жашап жатамын. Мен кайсыл бир досума же туугандарымдын бирине айтор, азыр кайсыл жерде жашап жатасың деген суроолуу суроосуна мен Жалал-Абад шаарында жашап жатамын деп жооп берем. Андай болсо алар дароо түшүнөт, учурда менин Жалал-Абадта жашап жаткандыгымды. Дагы да болсо, сиздерге мындан да түшүнүктүү болуусу үчүн мисалдарды келтирели. 5-класс окуучуларына кыргыз тили сабагы бол. Бул сүйлөмдөгү кашаанын ичиндеги этиш сөздү алгач, жөнөкөй учур чакка алып өтөлү. 5-класс окуучуларына кыргыз тили сабагы бол. Абалкысындай эле дал ушул этиште кашаадан арылтабыз, бирок тиешелүү болгон мүчөлөрдү улоо аркылуу, жалгоо аркылуу учур чактын жөнөкөй түрүнө алып келели.
5 класс окуучуларына кыргыз тили сабагы болууда. Сабак учурда болуп жатат. Эми болсо ушул эле сөздү учурчактын татаал түрүнө айландырабыз. Анда бул сүйлөм төмөндөгүдөй абалда өзгөргөндүгүнө күбө болобуз. 5 класс окуучуларына кыргыз тили сабагы болуп жатат. Качан болуп жатат? Азыр болуп жатат. Кымбаттуу окуучулар, эгерде биздин бүгүнкү сабак сиздер үчүн жемиштүү болуп жатса, анда төмөнкү Асан менен Үсөндүн маегине көңүл буралы. Асан менен Үсөндүн айырмачылыгы ушунда. Кыргыз тили сабагы болуп жаткан учурда Асан эч кандай теманы түшүнбөйт. А бирок ал Үсөндүн жардамы менен билбегенин билип, сезбегенин сезип, туйбаганын туюп, көрбөгөнүн көрөт. Бүгүн дагы бул экөөсү биз өтүп жаткан тема боюнча таанышты, а бирок өзгөрүү жок дегенибиз, Асан дагы деле эч нерсени түшүнгөн жок. Мына ошондуктан да сабактан кийин жолдо бара жаткан Асан Үсөнгө суроо узатты. Үсөн, этиштин канча чагы бар? Асан, этиштин 3 чагы бар. Алар кайсылар? Өткөн чак, учур чак, келер чак. Учур чак түзүлүшүнө карай канчага бөлүнөт? 2ге. Жөнөкөй жана татаал. Жөнөкөй учур чакка мисалы. Азыр Асан мага суроо берүүдө. Дал ушул менин жообум жөнөкөй учур чакка мисал боло алат. Андай болсо, татаал учур чакка мисалы. Азыр Асан мага суроо берип жатат. Үсөндүн жообуна карай турган болсоңуздар, азыр Асан мага суроо берип жатат. Эмне кылып жатат? Суроо берип жатат. Берип жатат деген кыймыл аракетти билдирген этиш бул жерде татаал түрүндөгү учур чак экендигин көрдүңүздөр. Теманы дагы да бышыктоо максатында булардын ар бир суроолорун кайрадан көрүп чыгалы. Демек Үсөн Асанга жооп берип атат. Учур чак түзүлүшүнө карай жөнөкөй жана татаал болуп 2ге бөлүнөт деди. Жөнөкөй учур чакка мисалы, азыр Асан мага суроо берүүдө. Татаал учур чакка мисалы, азыр Асан мага суроо берип жатат. Албетте, Асан менен Үсөндүн диалогунан сиздер дагы өзүңүздөр алып жаткан билимди кандайдыр бир деңгээлде кайталап алдыңыздар деп ниет кылабыз. Кымбаттуу окуучулар, биз бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктап жатып, өтүлгөн тема тууралуу төмөндөгүдөй жыйынтыкка келебиз. Белгилүү бир убакыт ичинде биз сиздер менен этиштин чактары, учур чак жана анын түзүлүшүнө карай бөлүнүш тууралуу сабак өтүп жатабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын жыйынтыгына келе турган болсок, ар бир ушул сабакты көрүп жаткан окуучу төмөндөгүдөй жыйынтыкка келүүбүз керек. Бүгүнкү сабактын жыйынтыгында биз этиштин чактары тууралуу маалымат ала алдык. Чак деген категория бир гана этишке тиешелүү экендигин билдик. Учур чак менен тааныштык. Учур чактын жөнөкөй жана татаал түрүн ажыратып билдик. Урматтуу окуучулар, демек этиштин канча чагы бар экен? Азаматсыңар, этиштин 3 чагы бар экен. Алар өткөн чак, учур чак жана келер чак. Чак деген категория бир гана этишке тиешелүү экендигин билдик. Этиштен сырткары тактооч, зататтооч, санаттооч, ошол эле маани берүүчү сөз түркүмдөрү сынатооч, ататооч, этиштен башка эч бир темага
кыргыз тилиндеги эч bir түшүнүккө чак деген категория мүнөздүү эмес. Бүгүнкү сабактан муну дагы билдиңиздер. Учур чак менен тааныштык. Учурда болуп жаткан окуялардын баардыгы, кыймыл-аракеттердин баардыгы учур чакка мисал боло алат экен. Мисалы, мен азыр сабак өтүп жатам, окуучулар азыр сабак көрүп жатышат, жана башка толгон токой мисалдарды келтирсек болот. Учур чактын жөнөкөй жана татаал түрүн ажыратып билдик. Аларга тиешелүү бир мүчөлөрдү жалгаганды үйрөндүк. Жөнөкөй учур чакка көрүүдөмүн, баруудамын, ойлонуудамын. Татаал түрүнө болсо бара жатамын, көрүп жатамын, ойноп жатамын, келип жатамын, жана башка толгон токой мисалдарды келтирсек болот экен. Теманы дагы да бышыктоо максатында төмөнкү бир канча тапшырмалар үстүндө иштеп көрөбүз. Биз тапшырма менен түшүндүрүп жаткан учурда бул маалыматтарды жазуу дептерлериңиздерге белгилеп калууну унутпаңыздар. Андыктан кыргыз тили дептериңиздерди ачыңыздар, үй ишин белгилеп алууну унутпаңыздар. 465-көнүгүүнүн негизинде сүйлөмдөрдү окуп чыгып, учур чакта турган этиштерди табабыз. Аларды уңгу мүчөгө ажыратабыз. Андан кийин учур чактагы этиш кайсы мүчөлөрдүн жардамы менен жасалгандыгын байкоого алабыз. Эскерте кетүүчү жагдай, бул тапшырмаларды аткарууда окуу китептерибизден пайдаланабыз. Кымбаттуу окуучулар, сабагыбызды жыйынтыктап жатып, тапшырма тууралуу дагы бир ирет бышыктап айтып коеюн. 465-көнүгүүнүн негизинде сүйлөмдөрдү окуп чыгып, учур чакта турган этиштерди табабыз. Аларды уңгу мүчөгө ажыратып, учур чактагы этиш кайсы мүчөлөрдүн жардамы менен жасалгандыгын байкоого алабыз. Эскерте кетүүчү жагдай, бул тапшырмаларды аткарууда окуу китептерибизден пайдаланабыз. Биз тараптан берилген тиешелүү тапшырмаларды аткарган соң, кол жазмаңызды сулуу кылган абалда, эч кандай катачылыкка жол бербей, дептерлерибизди булгабай, 465-көнүгүүнүн үстүндө биз айткан иреттик боюнча иштейбиз. Иштеп бүткөн тапшырмаларыбызды уюлдук телефонубуз аркылуу сүрөткө тартып, аны өзүбүздүн кыргыз тили жана адабияты мугалимдерибизге жиберебиз. Кымбаттуу окуучулар, ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз өзүнүн жыйынтыгына келип жетти. Кайрадан кийинки сабактардан эфир аркылуу көрүшкөнчө, жалпыңыздар сак саламат туруңуздар.